Нарын облустук коомдук саясий Теңир Тоо гезитинин кезектеги санынын жарыкка чыгышында Кади Токтомушованын эмгеги зор. 40 жылдан бери эмгектенген каарман жарыкка чыгуучу гезиттин жаңы санын карап ирээткке келтирет. 1982 жылы ал кездеги Нарын Правдасы деп облустук гезитке келгем, машинистка болуп келгем. Андан кийин ал кезде ошо кезде башкы редакторубуз Дүйшөнбай Мусаевич болчу, ошонун колунда адвет секретарь деп Аман Турбайке кабыл алган жумушка. Андан көп эле чоң атактуу ушу Нарындан чыккан журналисттер менен иштештим. Макалалардын баарын жана машинкага пиши терчүбүз, дежурствага турчубуз. Ал кезде Телетайп деп келип, ошо дежур болуп түнкү 1-2-3-төргө Детин Москвадан келген кабарларды колго терчүбүз. Андан кийин бул Теңир Тоо деп ачылып кайра ошондо Рахым Байкенин колуна кайра келгем. Теңир Тоо гезити бир учурда Нарын Правдасы деген ат менен күнүнө 22 000 нускада жарыкка чыгып келсе, азыр жумасына 1 ирет 16 бет менен 1,5 000 нускада чыгып, окурмандарды маалымат менен камсыздап келет. 2023 5 мартынан баштап Маданият министрлигинен тапшырма келген каражатты чечилип 16 бет көлөмүндө түстүү ак кара түстө чыгара баштадык. Учурда ошо гезиттин бир мазмундуу көркөмдүк деңгээлин көтөрүү үчүн ушул чыгармачылык жамааттын жардамы менен жаңы рубрикаларды ачтык. Бизде бир дагы эле баягы ушул көйгөйлүү маселе гезиттин жазылуудагы нускасын көтөрүүдө бизде көп көйгөйлөр жаралып атат да. Учурда жамаатта 14 адам эмгектенип, облус аймагындагы урунттуу окуяларды коомго жеткирип, арыздаттанууларды карап, иликтөөлөрдү жүргүзүп, элдин үнүн бийликке жеткирип келет. Кез-кези менен ардагерлердин кеп кеңешин алып, гезитти жакшыртуунун үстүндө иштешет. Аябай жакшы да, бул Теңир Тоо мен үчүн мындай эң жакшы эскерүүлөрүм да. Мен үйгө караганда Теңир Тоону мен аябай неметем да, сыйлайм, баалайм, барктайм, себеби мен болгон жакшы учурум, жакшы мезгилим Теңир Тоо детти. Теңир Тоо гезитинин уюштурулгандыгына расмий маалымат боюнча 84 жыл болсо, тарыхый булактарда андан дагы мурда ачылганы айтылып келет. Чапара Садыкказиева, Жеңиш Абдылдаев, Өлкө Деми, Нарын шаары.